Салам достор. Кандай кантип курсту тандаш керек деп сурагандар дагы аябай көп. Негизи эле сапаттуу курсту тандоо бул өтө маанилүү. Курс тандап жатканда эмнелерге көңүл буруу керек? Ошого өзүмдүн кандай десем кеңештерим менен, фишкаларым менен бөлүшүп кетейин ушул видеодо. Анда негизи биринчиден эмнеге көңүл буруу керек? Мен айтмакмын, өзүңүз жашап жаткан шаардагы курстардын тизмесин түзүңүз. Канча курс болсо ошончо тизме түзүңүз. Буга сиз бир жума убактыңызды кетиргениңиз жакшы, чем 6 ай окуп бүтүп, мага бул курс жакпай калды, башкасына эле барбаптырмын деп кейип калгандан көрө. Ошондуктан буга дагы серьезно карап, ошо тизмесин түзүңүз. Канча курс бар болсо. Эгерде 6 курс бар болсо, сиз жашап жаткан шаарда 6 курстун тизмесин жазып, адресин жазып, анан ошо 6 курска атайын бир күндөн убакыт бөлүп барып келиңиз. Барып, преподаватель, ошо ага эжекелер менен сүйлөшүңүз. Кандай айтинин багыттары бар, эмнелерди үйрөтөт негизи, ошо айти багыттары сиз жашап жаткан шаарда канчалык популярдуу, кандай жумуштарды тапса болот деп. Андан кийинки билчү нерсе, ошо азыркы учурда көп курстар окуу бүткөндөн кийин практика жагынан да жардам берет экен. Ошону сурашыңыз керек. Окууну бүткөндө кайсыл жака практикага бара алам, кандай компанияларда практика өтөт деп. Андан кийинки билчү нерсе бул кандай методикада өтөт, кандай агайлардын тажрыйбасы кандай. Бул IT багытында канча жылдан бери эмгектенишет. Курстардын статистикасын сураңыз. Канча адам бүттү акыркы учурда? Анын ичинен канча адам практикага чыкты, канча адам жумушка орношту, канча адам чет өлкөгө кете алды деп. Ошону окуу башталганга чейин билип алганыңыз жакшы. Дагы кошумчалай кетчү нерсе, бул азыркы IT курстарында мастер-класс деп коет экен. Акысыз сабактар өтөт экен. Сөзсүз ошо акысыз сабагын күтүп, ошо мастер-класстарына катышыңыз. Ошондо сиз жок дегенде бир кичинекей овервью ала алсаңыз болот да. Курстарда окуп жаткан студенттер менен байланышып, баарлашып көрүңүз. Аларга жагып жатабы, негизи сабактар кандай өтүп жатат, канча сааттан болуп жатат, кандай проекттерди кылып жатат. Сиз айтини түшүнбөсөңүз дагы, алар өзүңүзгө керектүү суроолорду ала алсаңыз болот. Кандай проекттерди иштеп жатканы, канча саат тапшырма аткарып жатканы, жумасына канча жолу болуп жатканы дагы бул маанилүү. Дагы көңүл буруучу нерсе, бул жумасына канча жолу сабак болот. Жумасына курста 2 күн сабак болсо, мен айтмакмын, бул өтө деле интенсивдүү курс эмес деп. Курс азыркы менин опытыман, практикаман алганда, курстар жумасына жок дегенде 4-5 жолу болуш керек. Минимум 3 сааттан 5 саатка чейин. Эгерде курс күнүгө болсо, бул андан дагы жакшы. Эгерде ошо өтүп жаткан сабагы жагып, түшүндүрүп жаткан методикалары жагып, сүйлөгөн үнү, тону жагып жатса, анда ошол курска сиз жазылып окусаңыз болот. Акыркысы бул ошо курстун акчасы. Канча акча төлөйсүз, канча убакка узарат, айлап төлөйсүзбү же курска бир кыласызбы? Финансовый жактан дагы сиздин чөнтөгүңүзгө туура келиш керек.